Эгерде сизде лапух болсо огородуңузда тезирээк жыйнап алыңыз. Бул нерсени баарыңыздарга сунуштайм. Бул могондой кылып огороддо жер жайнап өсөт. Сиздердин ашказаныңыздар ооруп жатабы? Анда менин сунушум. Лапухту ичиңиз. Сокомыжималкадан өткөрүп, айтор согун чыгарып, холодильникке тоңдурулган нерсени 100 граммдык 3 литрге 4 литр сууга салып туруп, сок кылып иче бересиз бир күндө. Жана ошондой эле тамырын кургатып демдеп ичиңиз. Калий ичи каткан запор. Тамырын, уйгактын тамырын ичиңиздер. Полный организмди детокс, очищение, отек, шишиктерди жакшы кетирет. Жана ошондой эле бөйрөгүнө суук тийгендер, мачасы чыкпай жаткандар, пожалуйста, ичиңиз. Бөйрөккө суук тийди дегендер, ичиңиз. Ашказаным ооротот дегендерге ичиңиз. Алла берген бекер дароо. Сиз ичип көрүңүз. Анан айтасыз.